фирмаңардын аты акылдуу курулуш болгону менен өзүңөр акылдуу движение кылган жоксуңар. Ошол фирманын жетекчилиги тим эле англисче смарт курулуш деп, кыргызчасы акылдуу курулуш деп ат коюп алгандарын кантесиң? Мисалы, клиенттериңерди китайда этип келатасыңар. Исмаилбекти мисалы бир жылдан бери бербей келатасыңар. 618 000 сомун бетон алыпсыңар дагы. Ана мына эртең бүрсүгүн деп Исмаилбекти темсил этип келатасыңар. Андыктан тез берип кутулгула Исмаилбекке. Инстаграмда страницаңарда почти 70 000 подписчик бар экен. Репутацияңарга доо кетирбегиле, клиенттер менен жаман жакшы көрүшүп. Потому что Исмаилбекти игнорировать этип акыркы кезде то есть переписка жазышып жатканыңызга ана берем, эртең берем, бүрсүгүн берем. Акыркы кезде вообще звонок да албай калыпсыңар. Болбойт. Ошол смарт курулуштун жетекчилиги или жетекчиси там или кто там. Бер кутула давайте Исмаилбек кутулат. Мына көрүп калышылат.